Кутмандуу кечиңиздер менен орчундуу окуялар жана кызыктуу фактылар менен түз эфирде тааныштырып, студияда мен Зайырбек Чуманалиев. Алгач алдыдагы кыскача түрмөк менен таанышып алыңыздар. Өзбекстандын Самарканд шаарында Түркия мамлекеттер уюмунун саммитине түрк тилдүү өлкөлөрдүн лидерлери чогулуп бир катар документтерге кол коюшту. УКМК Кыргызстанда террордук топтун активдүү мүчөсү кармалганын билдирди. Кыргызстандагы жолдорду оңдоп түзөө жана аны ошол абалында сактоо үчүн айдоочулардан акча топтоо сунушталууда. Эми бүгүнкү чыгарылышыбыздын жүрүшүндө маанилүү маалыматтарга токтолуп кабардар кылабыз, бизден алыстабаңыз. Өзбекстандын Самарканд шаарында Түркия мамлекеттер уюмунун саммитине түрк тилдүү өлкөлөрдүн лидерлери чогулду. Анда түрк тилдүү өлкөлөр ортосундагы кызматташтык талкууланды. Саммиттин жүрүшүндө түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын чечими менен Кыргызстандын өкүлү Кубанычбек Өмүралиев түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болуп тайындалды. Саммиттин күн тартибинде экономикалык, транспорттук жана соода маселелери каралды. Түрк дүйнөсүнө кошкон салымы өтө зор экенин баарыңыздар. Өзбекстандын Самарканд шаарында Түркия мамлекеттер уюмунун саммити өттү. Бул түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери катышкан саммиттин 9-чу жыйыны. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп алгач, ал саммитке катышып жаткан ар бир мамлекеттик башчыга кайрылып, буга чейинки алака катыштарга токтолгон. Соңку 2-3 жылда жер жүзүндө эл аралык маанидеги ар түрдүү чакырыктар пайда болду. Учурда дүйнөдөгү туруксуз кырдаал менен катар аймактык коопсуздук маселелери алдыңкы планга чыгууда. Албетте, тынчсызданууну жараткан мындай абал биздин өлкөлөрүбүздөн тыгыз кызматташууну, өз ара сый урматты күчөтүүнү жана аракеттерибизди бириктирүүнү талап кылат. Кыргыз Республикасы чыр чатактын кандай гана түрү болбосун, тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылдыгы боюнча өзүнүн өзгөрүлбөс позициясын карманарын дагы бир жолу ырастаймын. Садыр Жапаров түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде бирикмеге мүчө өлкөлөр ортосунда транспорттук байланыштарды күчөтүүнү сунуштады. Мамлекет башчы Кыргызстан бул жаатта бир катар демилгелерди көтөрүп жатканын айтты. Ага мисал катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушун ишке ашыруу планын атады. Соода экономикалык кызматташтыгыбызды мындан ары прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн транспорт маселеси дагы чоң мааниге ээ. Маалым болгондой, жакын арада биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун практикалык ишке ашырууну баштоону пландаштырып жатабыз. Бул долбоор батыш өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүүнү тездетүү менен бирге Транскаспий транспорттук маршрутунун иштеп жаткан темир жол линияларын жана автомобиль байланыштарын дагы толуктайт. Урматтуу делегация башчылары, Кыргыз Республикасы Түрк мамлекеттери уюмунун инвестициялык фондун түзүү демилгесин колдойт. Бул уюмдун мүчө мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө жаңы дем берери шексиз. Саммиттин жүрүшүндө түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын чечими менен Кыргызстандын өкүлү Кубанычбек Өмүралиев түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болуп тайындалды. Урматтуу делегация башчылары, сиздерге түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы кызматына Кубанычбек Өмүралиевдин талапкерлигин колдогонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Анын кесипкөйлүк жана инсандык сапаттары биздин уюмубуздун дараметин мындан ары чыңдоого жана түрк мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп ишеним артабыз. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын 9-чу саммитинин жыйынтыгында 8 документке кол коюлду.
Türk Mamleketler Uyumu'nun 9. саммитinin Самарканд декларациясы Türk tilдүү мамлекеттердин кызматташтыгынын кеңешин түзүү боюнча Нахичеван макулдашуусуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө протокол. Türk Mamleketler Uyumu'nун процедуралар эрежеси жөнүндө чечим. Türk Mamleketler Uyumu'nун соодага көмөктөшүү стратегиясы жөнүндө чечим. Türk Mamleketler Uyumu'нун баш катчысынын дайындоо жөнүндө чечим. Türk Mamleketler Uyumu'на мүчө мамлекеттердин тийишелүү мекемелеринин ортосундагы персоналдуу башкаруунун санариптик системалар боюнча өзара түшүнүшүү меморандуму жөнүндө. Өткөн айдагы жакшы бир кабар бар болчу. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Азербайджан, Түркия аркылуу Европа, Америкага чыгуу боюнчачы. Бул албетте көп мамлекеттерге жаккан жок. Мурдагы президенттердин мезгилинде чечкинсиз кадамдын айынан токтотулуп да келген болчу. Бирок бул жолу ал ишке ашып баратат деп ишенсек болот да. Бул деген сөз эми кээ бир мамлекеттерге биз баягы көз карандысыздыгыбыз жоюлуу багытына жол алды десек болот да. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Самаркандтагы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин аягында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго түрк тилдүү элдин биримдигине кошкон салымы үчүн Алишер Наваи атындагы эл аралык сыйлыкты ыйгарды. Бул арада президент Садыр Жапаров Өзбекстандын Самарканд шаарында Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолуккан. Жолугушууда эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелери жогорку деңгээлде экендигин, ошол эле учурда аны жаңы тепкичке чыгарууга олуттуу потенциал бардыгы айтылды. 30 жылдык дипломатиялык мамилелери жогорку деңгээлге жетти. Биз аны андан да жакшы деңгээлге көтөргөнгө бизде мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Экономикалык жактан да кызматташтыгыбыз жогорулап келатат. Бизде мисалы Кыргыз Венгрия фонду иштеп баштады. Аган ошол 24 миллион долларга заявка түштү бизнес проекттер боюнча. Биздин студенттерге мүмкүнчүлүк түзүп берип, Венгрияда окуп аткан, Будапештте окуп аткан студенттерибиз үчүн дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Эскерте кетсек, Өзбекстандын Самарканд шаарында Түрк мамлекеттери уюмунун 9 саммити өттү. Ага уюмдун мүчөлөрү Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Туркия жана Өзбекстандын президенттери, байкоочу макамындагы Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов катышты. Алмагүл Эркебайкызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Ашкачылыгын бүгүнкү күнгө чейин. Кыргызстандын Бельгиядагы элчиси болуп Айдат Эркин дайындалганын президенттик маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Айдат Эркин буга чейин Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде кеңешчи болуп иштеген. Эскерте кетсек, элчилик кызмат июнь айынан бери бош болчу. Анда Мухтар Жумалиев иштен бошотулган. Ал жумушун Нидерландтар жана Люксембургдагы элчи, Европа биримдигинде химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмунда жана НАТОдо Кыргызстандын туруктуу өкүлү кызматын айкалыштырып келген. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары болуп Асейин Исаев дайындалды. Бул тууралуу министрлер кабинети маалымдады. Билдирмеге ылайык тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Маалыматта Нуран Незалиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу тышкы иштер министринин биринчи орун басары кызматынан бошотулгандыгы белгиленген. Эскерте кетсек, Исаев Кыргызстандын Индиядагы элчиси кызматынан ушул жылдын 30 октябрында бошотулган. Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын чечими менен Кыргызстандын өкүлү Кубанычбек Өмүралиев Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Тийиштүү чечим бүгүн Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан уюмдун саммитинин жүрүшүндө кабыл алынган. Кубанычбек Өмүралиев буга чейин Кыргызстандын Туркиядагы элчиси жана Анкара шаарындагы резиденциясы менен бир эле убакта Кыргызстандын Израилдеги элчиси кызматын ээлеген. Уюмдун башкы катчысы 3 жылдык мөөнөткө шайланат. Чыгарылышыбызды түз эфирде башка маалыматтар менен улантабыз. УКМК Кыргызстанда террордук топтун активдүү мүчөсү кармалганын билдирди.
Атайын кызмат билдиргендей, террорчулукка жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында тыюу салынган эл аралык Ислам мамлекети террордук уюмунун жана Жихад тобунун мүчөлөрүнө акча которуу фактысы жана 2016 жылдын август айында Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин аймагында болгон террордук актынын уюштуруучулары аныкталган. Ошондой эле террордук уюмдардын согушкерлерине жасалма паспорт даярдоо үчүн Кыргызстандын жарандарынын жалпы паспорттары уурдалган, жоголгон же күрөөгө калтырылган, Туркиянын аймагына өткөрүп берилгени боюнча маалымат алынган. Аталган иштерге тиешеси бар делип, 10 ноябрь күнү террордук топтун активдүү мүчөсү Кыргызстандын жараны кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылат маалыматта. Учурда жогорудагы террордук ишмердүүлүккө тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча тергөө уланууда. Бүгүн 11 ноябрда Бишкектеги массалык башаламандыктарды уюштурууга шектелип, камакка алынган Нурлан Асанбековдун баш коргоо чарасы каралып, баш коргоо чарасы ден соолугуна байланыштуу үй камагына өзгөртүлдү. Ал ден соолугу начарлагандыктан сотко дарыгердин коштоосунда келген. Нурлан Асанбеков 1 ноябрда мыйзамсыз жана адилетсиз камоого каршылыгын билдирип, абакта ачкачылык жарыялаган. Ачкачылыгын бүгүнкү күнгө чейин улантып 21 килограммга арыктаган. Бул тууралуу жарандык активист Айсулуу Кудайбердиева Facebook баракчасына жарыялаган. Маалыматка караганда, Нурлан Асанбеков кармоолор болгон учурда саясатчы Равшан Жээнбековдун үйүндө оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан. Ал Кемпир-Абадты коргоо боюнча комитетке эч кандай тиешеси жок. Кудайбердиеванын айтымында Асанбеков 10 жаштагы кызын жалгыз багып, тарбиялап келет. Ошондой эле майыптыгы бар 5 жашар кызына материалдык жардам көрсөтүп турат. Андан тышкары оорукчан апасы бар жана анын дарылануусу Асанбековдун мойнунда болгон. Сотко тиешелүү маалыматтар берилгени менен Асанбеков 2 айга камакка алынган. 22 октябрда саясатчылар, активисттер жана саясий кыймылдар Кемпир-Абад боюнча документтерди коомчулукка жарыялоону жана чек ара маселелерин Кыргызстандын мыйзамдарынын чегинде кароону талап кылып, Кемпир-Абадты коргоо комитетин түзүшкөн болчу. Кыргызстандагы жолдорду оңдоп түзөө жана аны ошол абалында сактоо үчүн айдоочулардан акча топтоо сунушталууда. Экономика жана коммерция министри салыктык эмес кирешелер жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Документте жылдан жылга өлкөдө автоунаалардын саны көбөйүп, мындан улам жолдор талкаланып жатканы белгиленип өткөн. Жол фонду түзүлгөнү менен талкаланган жолдорду оңдоого андагы каражат жетишсиз болууда. Унаа жолдорду кадимкисиндей сактап туруу үчүн жылына 10 миллиард сом керектелет. Ал эми республикалык казынадан 2 миллиард сомго жакын акча бөлүнөт. Бул 1 чакырым жолго 100 сом дегенди түшүндүрөт. Мындай сумма таптакыр эле жетишсиз деп жазылат документте. Ушуга байланыштуу унаа ээлеринен акча чогултуу, жолу менен буга чейин курулган жолдорду нормада кармоо жана жаңы жолдорду курууга шарт түзүүнү камсыздаган мыйзам укуктук негиздерди киргизүү зарыл экендиги белгиленди. Ноябрдан тарта иш берүүчүлөр чет өлкөлүк жумушчулар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн Кыргызстандын жарандары менен бирдей төлөшөт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирди. Маалыматка караганда, буга чейин Кыргызстанда убактылуу жүргөн жана иштеген чет элдин жарандары үчүн иш берүүчүлөр пенсиялык фондуга 3% төлөп келсе, эми 27,25% менен жүргүзүлөт. Чет өлкөлүктөр үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 2021 жылдын 15 ноябрындагы мыйзам менен өзгөртүлгөн. Келишим боюнча иштегендер, жеке ишкерлик менен алектенгендер, анын ичинде базарда иштеген чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жоктор камсыздандыруу төгүмдөрүн Кыргызстандын жарандары сыяктуу өз алдынча жүзөгө ашыра алышат. Турциянын Стамбул шаарында жайгашкан Айя София мечити бир гана мусулмандарды гана эмес, дүйнө элин кызыктырат. Алгач чиркөө, андан соң музей катары колдонулуп келген имарат убакыттын өтүшү менен мечит статусун алган. Бир учурда 4000 кишини батыра алган мечиттин таржымалына Гүлшайыр Талантбек кызы токтолот.
Стамбулда бир гана мусулмандар үчүн эмес, дүйнө элин кызыктырган Айя София мечити жайгашкан. Айя София биринчи жолу курулганда ага улуу чиркөө деген аталыш берилген. 1453 жылы Фатих Мехмед басып алгандан кийин чиркөөнүн аты бүгүнкү күнгө чейинки колдонулуп келе жаткан Айя София ысымына өзгөртүлгөн. И по переказу 1938 года, по переказу основателя Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, было в музей. Имараттын аты кайдан келгендиги тууралуу пикирлер көп кездешет. София аттуу Олуя аялдан келип чыккан деген бир версиясы дагы бар. Айрым булактардын айтымында Айя сөзү ыйык Олуя, ал эми София байыркы гректин даанышмандык дегенди билдиргендиги айтылат. Жалпы түшүнүгү акылмандык деп айтылып жүрөт. Бул жайга агылып келген туристтер көп, анткени мечитте ар түрдүү диндеги инсандардын кирүүсүнө мүмкүнчүлүк бар. Мечиттер менен таанышып атабыз. Артыбызда София мечит турат. Муну баягы Византиянын учунда Софияга арнап атайын курулганда. Анан тарыхы өтө чоң. Биз көп нерселерине кызыгып көрүп атабыз. Тиги жашыл мечитти көрдүк. Адагы эң сонун анткени бул Стамбул шаары эки эмеде Азия менен Европаны камтып турбайбы? Кичинекей бөлүгү Европа, чоң бөлүгү бул Азия мамлекетине, жалпы Малайзия деп аталат да, жалпы Малайзияда орун алган өтө өнүккөн мамлекет. Биз мындай аябай кубанып атабыз. Кандай таасир калтырды? Сонун эң сонун кудалар менен келген, күйөөбалдар менен келген, балдар менен келген сонун. Тимеле стресс чыгарып атабыз, сонун болуп атат. Чындачы эң сонун. Жакшы экен айланайдар. Мына ошого сүйүнүп атабыз биз. Арадан канча кылым өтсө дагы имараттын ички сырткы кооздугу сакталып калган. Кирген туристтердин көз жоосун алып кубантпай койбойт. Өзгөчө маани берилгендиктен ичинде бардык шарттар эске алынган. Имарат көтөрүлүш, согуш, табий кырсыктардан улам бир нече ирет талкаланган. Мындан улам Айя София оор учурларды өткөргөн дешет. Айя София мечити 532 жылы башталып, 37 жылы курулуш аяктаган. Бийиктиги 55-65 метр бийиктикте түзөт. 2020 жылга чейин музей катары колдонулуп келсе, 2020 жылдан кийин атайын сунуштун негизинде мечит болуп өзгөртүлгөн. Бул жай бир эле учурда 4000ге чукул адамды батырылат. Пандемиядан кийин бул жайга 1000 кишини гана киргизе башташкан. Фатих Султан Мехмед хан 1453 жылы Константинополду алгандан кийин желекти орнотуп, алгач Айя Софияда азан айткан. Аллах Таалага ыраазычылыгын билдирип, бул жерде 2 рекет намаз окуган. Бул аракет менен Султан Айя София эми мечитке айлангандыгын көрсөткөн жана Айя Софиянын алтын доору башталган. Мындан улам мечитке баш баккан ар бир мусулман 2 рекет намаз окууну адатка айландырган. Осман империясы кулагандан кийин 1935 жылы Кемал Ататүрк тарабынан Айя София музейге айландырылган. Андан көп өтпөй Мустафа Кемал өкмөт жыйынында Ататүрк наамына ээ болгон. Ал эми 2020 жылы Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Айя Софияга кайрадан мечит статусун алып берген. 86 жылдык тыныгуудан кийин Айя София да азан жаңырып, ибадат кылуу үчүн мусулмандарга өз эшигин ачкан. Карантин учурунда бул жайга кирүүгө чектөө киргизилген. 88 жылдан кийин быйылкы жылы орозо таравих намазы биринчи жолу окулган. Гүлшайыр Талантбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ, Түркия, Стамбул шаары. Алайдагы жалгыз мектеп-интернаты капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Билим берүү мекемесиндеги окуучулардын тамак ашына болгону 60 сом гана каралган. Аймакта социалдык көйгөйлөр менен бирге эле жол маселеси дагы курчпойдон калууда. Элеттеги бул көйгөйлөр жогорку кеңештин төрагасы баштаган аткаминерлердин районго болгон сапарында ачыкталды.
Алай районунун Гүлчө айылындагы Кадыр Мамат уулу Абдыразак атындагы мектеп-интернаты аймакта жападан жалгыз комплекстүү билим берген мекеме. Райондогу социалдык абалы оор жана мектеп жок алыска айылдан келген жаш жеткинчектер тарбияланат. 1977 жылы курулган мектеп-интернаты ушул мезгилге чейин толук оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Имараттын жылуулук системасы жараксыз абалга кептелип, терезелерин жаңыртуу жана чатырын толук алмаштыруу муктаждыгы бар. Билим уянын көйгөйү төрага баштаган депутаттар тобуна дагы айтылды. 30 saat var. Onu takipçilerine belgeliyiz. Былтыркы жылы результат 3-cü turga чейин Мамлекетчиликке барганда чогуу тактайбыз. Өзү мындай да жөн эле ушул талаптарга жооп бериш үчүн. Эгер талаптарга жооп берсе, бербесе анда башка маселе. Туурабы? Талаптарга жооп берет өзү. Расход өтө көп кетет. Биз бир моментте бардыгын жанагы иштеген малда жылуулук чында болот. Кабинеттерде балдар негизги көйгөйүбүз өзү негизи башталган 5 миллион 400 миң сомдук тендер өтүп кыршанын окуу корпусуган алмашып жатаканабыз алмашкан эмес. Азыр ошол көйгөйдү айттык. Андан кийинки баскычтары терезелер, эшиктер алмаш керек. Себеби 75-жылы салынган боюнча терезе эшиктер алмашкан эмес. Себеби жылуулукту кармабайт, жылуулук чыгып кетет сыртка. Анан электр энергиясы менен отопление ысыйт. Ар бир терезенин алдында Аристонун тенинен болгон автономдуу электр жылыткыч менен иштейт. Ал тез бузулат. Анан ошону көмүргө өткөзүү маселесин айттык көйгөйүбүз. Жаап оңдоп түзөө иштерин. Ошонун эмесинде дагы бир көйгөйүбүз биздин Алай районунда лицей жок. Ошол лицей статусун алууга көмөк көрсөтүүсүн эме алдык. Мектеп-интернаты бул кезге чейин лицей макамын алып келген. Билим көрсөткүчү төмөн болгондуктан министрлик макамды алып койгон. Бүгүнкү күндө 377 окуучу билим алса, жатаканада 167 бала тарбияланат. Тамак ашы кем каржысы мамлекет тарабынан камсыздалат. Бирок өспүрүмдөрдүн күнүмдүк тамактануусуна болгону 60 сом гана каралган. Соңку базар бааларынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу балдардын азык-түлүгү азайган. Мындан улам эмгек жамааты эл өкүлдөрүнө интернаттагы жеткинчектердин тамак ашына көңүл бурууга чакырды. Мен деле түшүнүп турам, 60 сомго эчтеке ала албайсың. Азыр нан деле 20 сом болуп калбады, туурабы? Ошондуктан эми биз көтөрүшүбүз керек. Ошол маселени биз көтөрүп, мына хотя бы бир 2 эсе көтөрсөк, ошондо кичине жакшыраак болот деп атам. Мына балдарым эмне дегенде курсагы ток болсо, ошончолук жакшыраак билимге умтулат да. Анан кийин курсагы ач болуп турса, алар окууну эмес, курсагын ойлонот да. Ошондуктан биз эмки жылга талап кылабыз өкмөттөн, бюджеттен ошол биздин окуучуларга баасын акчасын көтөрүп берсин деп. 60 сом бул жетишпейт. Кыргызстан боюнча жолдордун акыбалы такыр болбой калган эле да. Акыркы жылдар такыр болбой калган эле. Мына көпчүлүк райондордо ушунча азастан болуп, эл дагы мындай көз. Бул жол деген адамзаттын жашоосундагы негизги эң башкы инфраструктура болуп эсептелет. Эл өкүлдөрүнүн сапарында Гүлчө Корул Сууктөбө автоунаа жолунун асфальтталган бөлүгүн ачуу аземи уюштурулду. Жергиликтүүлөр Алай менен Карагулжа райондорун байланыштырып турган 31 чакырым түзүлгөн жолду оңдоп түзөө ишке киргизүү талабын коюшту. Биз борборго район центринде ылдый карап жүргөнүбүз менен негизги тиричилигибиз жогору жакта. Чөп чабабыз, дыйканчылыгыбыз, жайлообуз бардыгы ошол жак. Ошон үчүн жол маселеси бизге абдан керек. Биринчиден, экинчиден бул жол Алай Карагулжа өзгөндө туташтырган жол да. Мисалы Карагулжанын бул жерде Сарбулак деген айыл өкмөтү негизинен эле бизге каттайт да. Биз жак жакын аларга. Анан кыз алыш бериш, биздин той маарекелерибиз дагы бир болгон үчүн жол маселеси бизге абдан керек. Дээрлик окшош эле маселелер. Ошол эле жол, ошол эле суу, ошол эле мектеп, бала бакча, оорукана мындай окшош да. Бирок бир нерсени баса белгилеп коюшубуз керек. Мына өзүңүздөр дагы күбө болуп атасыздар. Бул маселелер четинен акырынан чечилип келип атат. Ошондой эле мына Корул айылына барганда 2,5 километр жолдун курулушун көрдүңүздөр. Бул деген сөз ошо көйгөйлөр чечилип аткан белгиси да. Жогорку кеңештин төрагасы баштаган депутаттар аймактардагы сапарында эл менен жолугуп элеттиктерди түйшөлткөн көйгөйлөрүн угуп чечиле турганын билдиришти. Эл өкүлдөрү Баткен, Ош жана Жалал Абад облусун кыдырууда. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө алынган маанилүү кабарларыбыз ушулар менен жыйынтыкталат. Алдыдагы 2 күндүк эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми алам алкагындагы маалыматтар менен кесиптешим Абдумалик Базарбаев түз эфирди улантат.